Birinci орточо айлык акы. Кыргызстандын граждандары 2780 доллар алат. Чет элдиктер 51650. Дээрлик 18 эсе көп айлык алат. Бул адилетсиздик. Биз кумтөр Кыргызстандын эли ар бир түшкөн 10 сомдун 1 сомун гана алганбыз. 9 сом Канадага кеткен. Экинчи, Теңизбек Бөлтүрүктүн далилине караганда, ал кесипкөй, бизге сатылып алынган запастык бөлүкчөлөр рыноктук баадан 2,5 эсе көп. Бул отчетко кирген эмес, менин жеке иликтем. Кендеги эң чоң иш бул руданы ташып чыгуу. 2 миллиард тонна руда өндүрүлгөн. Канададан да, Түркиядан да, Монголиядан да эң кымбат бизде туруп калган. Хотя Канадада ГСМ да кымбат, жумушчу күч да кымбат. Ошондо Сентера ар бирине себестоимостьтан 0,5 эле центтен коррупция кылганда, жалпысынан булар 640 миллион доллар коррупция кошулган. Үчүнчү, Монголия, Канада, Түркияга караганда 2,5-3 эсе кымбат запчастар. Бизде жумушчу күч арзан, ГСМ арзан. Анан жалпы кирешенин Сентеранын 75%-дан 97%-га чейинкиси кумтөрдөн түшкөн пайда. Үчүнчү чоң чыгым, 2 жылдагы эле чыгым. Жер астында рудниктерди иштетебиз деп 180 миллион долларды жокко чыгарган. 2012-жылы туура эмес иш пландаштыргандыктан 200 миллион доллар чыгым болгон. Лагерди көчүргөнгө 100 миллион доллар кеткен. Биз ала турган кирешенин эсебинен 2 жылда 480 миллион доллар чыгым кеткен. Алар Сентера Түркияга, Монголияга, Канадага суу үчүн акча төлөйт. Биз үчүн 23 жыл бою суу акча төлөгөн эмес. СНГнын орточо баасын алганда, булар жанага көрсөтүлгөндөн бөлөк бизге 157 миллион долларга суу акча төлөш керек. Бул мөңгүн айтпаганда. Төртүнчү, бизден түшкөн акчанын эсебинен булар 7 кен сатып алган. Бир эле кенди айтайын. Бул Канадага жашкан Томсон Крик Метас. Биз жер үйдү, 90 тонна турган жер үйдү 10 тоннасы күмүш 100 миллион долларга саттык. Булар 70 тонна турган кенди 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алган. 11 эсе кымбат. Себеби ошол сатылган кендин ээси Сентерада вице-президент болуш деген. Бул чыныгы коррупция. Ошонун эсебинен бир изделкадан 500 миллион доллар зыян тартканбыз. Андан бөлөк офиске Кыргыз эли 6,5 миллион ел 10 жылда 87 миллион доллар дивиденд алдык. Ошол 10 жылда булардын Торонтодогу офисине 520 миллион доллар кеткен. Кумтөрдүн эң чоң офиси Бишкекте, Учкунда. 4 этажды аренда кылат. А жерге жылына 70 миң доллар төлөйт. А Сентерадагы офисине 52 миллион доллар төлөйт. Кумтөрдүн ар бир квадратный метрине 1000 эсе кымбат. Мен 10 эсе кымбат болсо дагы, 70 эсе кымбат болсо да ишенет элем. Бир кичинекей эле деталь. Булар ГСМди дагы Кыргызстан эмес, Сингапурдун, Казакстандын компаниясы сатып алат. Биздин эле Газпромдон сатып алганда түздөн түз жылына жергиликтүү салык 1 миллиард 600 миллион сом бизге түшүп турмак. Анан жанагы тиги президент, бул президент дегендерди мен цифра менен айтканга аракет кылып көрөйүн. 2003 жылкы келишим бизге канча ущерб алып келди? 67-ден 33-кө чыкканда. Мына азыр алтын кен эмдиги жылына 4 тонна чыгарат. 50 миллион доллар бересип атат. Ошону пропорционалдуу эсептегенде 67% бизде калганда биз жылына кумтөрдөн 280-300 миллион доллар дивиденд алып турмакпыз. Азыр алганыбыз 8 миллион 700 миллион доллар. Экинчи 2009. Алар процентти көбөйткөн дагы ким кол койсо, ал Кыргызстандын суверенитетин саткан. Биз ошондон бери укуктук барымтаданбыз. Биз ошондон бери сотту уталбай келатабыз. 2017 жылкы келишим өкмөт Кыргызстан экологиясын саткан. 22,5 миллиард доллар сомго доо коет дагы бир тыйын утпай туруп
мындан ары экологиялык дообуз жок деп кат жазып берет. Бул дагы саткынчылык деп ойлойм. Эми аякы менин кошумчам жазма түрүндө берет. Эки нерсе керек. Бүгүндөн баштап Кумтөрдө болбой эле койсун, авария болсо Кыргыз өкмөтү, Кыргыздын премьер-министри жооп берет. Ошон үчүн тезинен техникалык аудит керек. Болбосо алар баарын бизге шылтап коет. Экинчи, финансалык аудит керек. Бул багыт өтө татаал, бул тобокелчилиги көп, машакаттуу жол. Бирок биз 3 нерсеге таянып, баары бир улутташтырууга башыбыз керек. Биринчиден, ООНдун бүт документтеринде улуттук мыйзамдан эл аралык мыйзам адам укугуна байланыштуу, жогору. Демек, ООНдун 61-жылкы Ишенбай Кадырбеков айткан резолюциясынын деңгээлинде бул арбитраждык сот эмес, бул эл аралык Кыргызстандын адамдардын укугун бузган иш-чара катары каралса, Кыргызстан утулат. Экинчи, биз азыр коомдук күч, юридикалык коомчулук, азыркы биздин Кумтөр боюнча соттошо турган юристтерге, адвокаттарга жардам берип, бир тарабынан эң негизги биздин көзүрүбүз экология. Биз дүйнөдө экология биринчи орунда турат. Үчүнчү, биз Канаданын парламентине кат жаздык. Дүйнөдө Канада экологияны сактаган классикалык парламенттик өлкө, коррупциясы жок өлкө. Биз Канаданын парламенти менен парламенттик укук кылып, Канаданын граждандары, Сентерянын жетекчилиги, ал жетекчиликтин 2 вице-президентинин жогорку билими жок экен. Ошолор бизди башкарып атат. Коррупциялык иштерин, экологиялык кесепетин далилдей алсак, бул Сентерага чоң сокку болот. Себеби Сентера бул Торонто биржасында, Нью-Йорк биржасында катталган публичный компания. Публичный компания публикадан, ачык айрымдуулуктан, чындыктан коркот. Ошон үчүн биздин өкмөт ал жерде экологиялык укугубузду, Кыргызстандын укугу жана эл аралык укук бузганын далилдеп бериш керек. Биз